Assalamu alaikum урматтуу Tez Кыбар каналынын көрөрмандары жана күйөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы? Кандайсыздар? Tez Кыбар каналы бул чыгарылышта сиздерге чүй өрөөнөн сүйлөйт. Болгондо дагы Кара Балта шаар тараптан. Эмне көрсөтөт десеңиздер, мына кыш мезгилде келип калды. Кыргызстанда эмне кымбат? Чөп жең кымбат. Çöptü жана жемди экономдоп берүү үчүн биз сиздерге ушул Кара Балта шаарынын күнбатыш тарабында жайгашкан Алексеевка айылында 2 жылдан бери чөп жана жем майдалап ишкерлик кылып келе жаткан Ураган кичишканасын көрсөтүп беребиз. Бул жер сапаттуу жана жакшы дейт. Сиздер анда эмесе биз менен биргеликте көрүп туруңуздар. Азыр бизди мына ушул Ураган кичишканасынын негиздөөчүсү Абдулазиз мырза тосуп алат. Негизи көрдүңүздөр, Кара Балта шаарынан күнбатышты көздөй 2 километрде келгенде Алексеевка айылында трассанын боюнда сол тарапта көрө аласыздар. Мына өзү Абдулазиз мырза тосуп алды. Салам алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшы? Келиңиз учурашып коелу. Абдулазиз мырза, бизди чакырып калдыңыз. Эми жанагы видео башталганда мен кеп кылдым. Кыш мезгили келип калды, Кыргызстанда жем чөп кымбат. Ошон үчүн экономдоп, үнөмдөп берүү үчүн сизди мыкты жем жана чөп майдалоочу дробилкаларыңызды көрсөткөнү келдик. Абдулазиз мырза, биринчи өзүңүз айтыңыз, негизи бул жерди негиздегениме 2 жыл болду дедиңиз. Анан негизи буга чейин жасап иштеп жүргөнсүз ушундай дробилкаларды? Буга чейин жасап жүргөнбүз, эми үйдө жасап жүргөнбүз өзүбүзгө. Анан ушундай иш менен алектенгенибизге азыр 2 жыл болуп калды. Мисалы бир сыйра тааныштырып коелу. Дробилкаларыбызды. Кай жактан баштайсыз биринчи? Бул жактан баштайлы. Ана жүрүңүз чыкана. Бисмиллахиррахманиррахим. Назар салып карап туруңуздар, Абдулазиз мырза азыр ийнесинен жибине чейин кошуп түшүндүрүп берет. Бул аппаратыбыз универсальный аппарат, 3 в 1. Чөп туурайт, жем туурайт, бакал туурайт, сотоло жүгөрүн туурайт. Мына ушул жерден жемди регулировка кылат, э? Бул жерден арпа, жүгөрү, буудай, жемди туурайт. Бул жагынан сотолой жүгөрүнү неметсе болот, туураса болот. Анан мунун эми өзгөчөлүгү бул аппарат прямой, мотор өзүндө турат. Бул мотор кандай? Кептин баары мотордо турат да. Канча киловаттык бул? Мотору 3 киловатт, обороту 3000, обмоткасы медный. Медный обмотка моторлорубуз. Анан көпчүлүгү суу мотор коет да. Ал жана кысылганда таштап кое берет. Сиздики кандай? Биздики атайын электро кыймылдаткыч, кубаттуу моторлор. Булар атайын ушу дробилкаларга, ушундай немелерге, аппараттарга чыгарылган аппарат моторлорда. Станок иштеткенге айрыкча. Ооба, айрыкча. Суудук эмес. Анан бул жака өтсөңүз. Экинчи аппаратыбыз ушундай эле аппарат, 3 в 1, жем, чөп, бакал, жүгөрү туурайт. Мунун өзгөчөлүгү бул иремен менен жасалган. Иремен менен жасалган, бул жагын көрсөңүздөр болот. Чөпкө өзүнчө иремен беребиз, жемге өзүнчө иремен беребиз. Мына регулировщикпи? Ооба. Бул чоңу. Бул жагында натыжитель бар. Мында тартып коюңуз. Натыжитель менен бул иремендер которулат. Демек, иременди которуу оңой элеби? Жеңил. Жеңил. Өтө жеңил. Мо эки бурону бошотуп эле иремендерди которуп койсо болот. Чөпкө, жемге. Абдулазиз мырза, менден бир суроо да. Бул прямой менен түз кошулган менен ремен аркылуу кошулгандын айырмасы кандай? Айырмасы чоң, айырмасы биртоо эле чоң. Мунун обслуживаниясы жеңил болот. Запчастарын которгон жеңил болот. Бүт мо трактордун запчастары түшөт. Подшипниктер, иремендер бүт трактордуку сатылат. Ушундай аппарат. Бул дагы жем, чөп, жүгөрү баарын кыла берет, э? Баарын туурайт. Бияктан арпа жүгөрү, бул жактан сотолой жүгөрү. Мына ушул экөөсүнүн айырмачылыгы болгону иременде. Иременде. Кана, Абдулазиз мырза. Үчүнчү аппаратыбыз бул чөп туурагыч, чөп майдалайт. Чөп, жалаң чөп. Саман, бакал, камыш, чөп аттууну туурайт да. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Мына ушул сиздерге көбүрөөк экономдоп берет. Катуураак чөптү мына ушуга салсаңыздар,
майдалап да берет, кошумча жибитип да берет, жегенге жумшагыраак болот. Бул дагы ремен менен жасалган. Бул дагы ремен. Ремен менен жасалган. Мында алмаштыруу жок, бир калыпта Бир иштей берет. эле ушул өзүнүн эле немесинде иштей берет. Ременди которсо болот, подшипниктерин которсо болот. Бүт запчастары болт менен чыгат. Жумушу жеңилби? Жумушу жеңил. Сөз жок. Абдуллаев мырза, дагы кандай сиздин аппараттарыңыз бар? Дагы бул жакта Кана 1 минут кое туруңуз. Абдуллаев мырза, эми мына ушул аппаратты сиз бир четтен көрсөтүңүз, экөө өзүнчө турат экен. Мына ушул өзүмө жасаганмын дедиңиз, ушунун копиясын дагы жасап берем дедиңиз, жасап беребиз. Бул эмне аппарат эми? Тааныштырсак, бул мол жүгөр чыгарган аппарат. Аз буюрса бир сыйра тартып көрсөтөбүз. Бул ошондо тагыраак айтканда сотону укалап жүгөрүнү майдалап берет. Жок, өзүнчө бөлүп берет, укалап. Сотосун өзүнчө, жүгөрүн өзүнчө, анан ылдый жакта сеткасы бар, чаңыны, калдыктарыны өзүнчө түшүрүп берет. Түшүнүктүү. Мунуңузчу? Бул аппаратыбыз арпа, буудай, дандыкы да бул. Дан атунун баарын майдалайт. Дан атунун баарын майдалайт. Арпа, буудай, жүгөрү, таруу бүт туурайт. Болду, сөз жок. Абдуллаев мырзанын чөп жем майдалоочу аппараттарын көрө алдыңыздар. Мына бул жакта бир канча ишчи бар. Сиздер ушунда бир канча адам иштейби? Сиздерде жумуш чоң болобу? Буюрса чоң. Көп адамды тейлейт экенсиздер да? Буюрса тейлейбиз. Сезонда келди. Сезонда келди. Ишканаңыздар да чоң экен. Кандай болду? Киреличи, таанышып коелучу. Бул агалар сиздер менен кошо иштейби? Ооба, чогуу иштейт. Көрсөтүп коелучу. Уста мырзалар. Азыр көпчүлүгүн алкышын ала турган агаларыбыз. Кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Кыйынчылык жокпу? Жетишип атасыздарбы жасаганга? Сиз эмне жумуш кыласыз ичинде эми? Кайсыл жагын жасап чыгарасыз? Жасап берем, полный техникалар жасап берем. Муну сиз даярдап чыгарасыз, Мен даярдап чыгам ошолор. Өзүңүз канча жылдан бери эми ушундай дробилка жасап келесиз? Тиги бала автор дейбиз. Өзүнө жасап беребиз. Айтып, чийип берем, жасайбыз. Сиз бул жакча жумушчу ошондо. Эси өтпөйсүз? Сөз жок. Мына ушул жерди көрдүңүздөр. Азыр бир канча. Мунулар бүгүн жасалдыбы? Булар бүгүн жасалды. Мен көйөдө бүт жасап берем онларды. Бирөөлөр мотор коёт, бирөөлөр моундайын жасайт, Ошондой жасайт. Эми ушуну катырып коёт. Сөз жок туугандар. Мында жасап беребиз, муну бөлөк балдар коёт. Болду. Кана Абдуллаев мырза, эми ишке өтөлү. Мына бул жак бүт сиздики экен. Өзүңүз бул боюнча окугансызбы, билим барбы? Билимибиз бар, жогорку билимибиз бар, техникалык. Бул аппараттардын баарын өзүбүз жасаганбыз. Мунуларды, мисалы мындай аппараттарды тетиги жактагылар сиз жасагансыздар. Өзүбүз жасаганбыз. Самоделка мындай жит. Самодельный аппараттар. Ана жүрүңүздөр. Эми бир суроо да. Сиздики трёхфаска менен иштейби, же однофаска менен иштейби азыр булар? Биздики азырынча көпчүлүгү однофаска эле, бир эле фаза менен иштейт. Бирок буйрутма менен, заказ менен биз 3 фазага деле жасап беребиз. Болду. Сөз жок. Абдуллаев мырза, эми иштөө процессин өтөлү. Биринчи кайсысын көрсөтөсүз? Биринчи мону менен тааныштырайын, жүгөр чыгарган аппарат менен. Кана мындан чыкканды биз буга салып көрөлү анда, данды. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Шум жок экен, көрдүңүздөрбү? Баллы. Бешок дагы коюш керек экен. Азыр бир канча процессти өткөрдүк, биз пауза кылып турдук, анткени ызычуу болуп кетти. Мейли, чыккандан кийинкисин көрсөлү. Ушинтип укала берип чыгарат да? Ушундай чыгарат. Бул жака данды чыгарды. Данды чыгарат. Азыр качан чыгарганды көрсөтүп берем. Болду да? İşin bir sıra köşe koysan bu.
Бул чакан эле турат экен да. Сала берет экен ал жагынан, Бул жанакы мал боорду багуу, мал чарба жаатында кеткендерге өтө жакшы. Эми мына ушуну буга салсак болобу, болбойбу? Болот. Бул аппараттын баасын айтып коеюн. Бир четтен баасын айтып кете берели анда. Мына ушул канча сом турат? Бул аппарат 20 000 турат. 20 000 сом. 20 000 сом турат. Бир фаза. 3 фазага эгер заказ болсо, бир аз кымбатыраак болот. Аны эми заказчиктердин өзү менен сүйлөшөбүз. 3 фазага бир аз кымбатыраак болуп калат дейт. Бул кандай болуп калат? Бул аппарат эми, бул аппараттын баасы өзү 30 000 сом. Бир фаза менен иштейт. Саатына 4-5 мүшөк жемди чыгара алат тартып. Ошого кубаттуулугу жетет. Кубаттуулугу жетет. Ана Абдулайсыз мырза, жүгөрүнөн салыңыз, көрөлү. Мына бул жерден салат экен. Бул жакка майдалап чыгарат экен. Майдалап чыгарат. Ана мешокторду даярдап алалы биз туугандар, могул жака видеону пауза кылып. Азыр экинчи аппаратты турап көрсөтөбүз. Биягына мешокту кийгизсек болот, өзүнүн кулактары бар, атайын мешок иле турган. Илип коет. Мешокту бияка илип коебуз. Бияка түшө берет. Кыстар илип коет экенсиздер. Мына тыкан болду. Иштетсинчи, включатель менен экен. Yok. Bunu ondayla kirpesle eşlese bolboy mu? Bolboy tursun. Ha? Yok. Şırıldap get odat bu. Бұл дағы 30 секундтың ішінде уқалауыны бүтірді процессті. Эми ачып көрсөтөлү. Қанчалық майда кылат экен көрүп коюңуздар. Тураган жемин көрсөтөлү азыр. Коробкага эле салайын. Амин. Сиздики майда кылып салат го, Муну караңыздар. Шундай турат. Жакшы майдалайт экен, Биз эми 2 станоктун, 2 аппараттын иштөө процессин көрсөттүк. Эми эртерээк Абдулайыз мырза дробилкага өтөйлү. Мына универсалканы күтүп жаткандар көп. Азыр мына ушул 3 в 1 деп ушулар жумушу жакшы болуп атат. Биринчи кайсысын көрсөтөсүз? Биринчи бул аппараттан баштайлы. Бул прямой, Бул прямой аппарат. Бул аппаратта чөп, бакал, саман турап көрсөтөлү. Экинчисинен болсо жем турап көрсөтөбүз. Так экөө бир эле жумушту кыла берет, айырмасы. Бир эле жумушту кыла берет, бул ремен менен иштейт. Бир топ безопаснийраак, анан кубаттуураак болот. Экинчис менен иштейт. Айырмачылык ошондо. Азыр эми муну жем тураганда мо табагын алып коебуз. Бул атайын жем тураганда салынат. Бул жемге. Жемге, чөп, анан чөп тураганда мо сеткасын да алып коебуз. Абдулайыз мырза, менде бир суроо болуп атат да. Биз көп дробилка жасаган жерлерге бардык. Көп жерде барабан ичинде мондай арматура жок да. Мен сизден биринчи жолу көрүп атам. Бул эмне үчүн ондай? Бул арматуралар кармап берет, чөптү жемди тураганда. Ушулар аппараттын натыйжалуулугун жогору кылат да, эффективдүү кылат аябай. Азыр иштегенин көрөлүчү анда, Ана включателби бул? Ана бисмиллахиррахманиррахим. Ана салсынчы, саманды салсын. Канчалык майдалайт көрөлүчү. Ана бисмилlah. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Үстүнө чөп ыргып кетпейт экен да. Муну салды болду. Көп дробилкаларды көрсөңүздөр, монтип жабып турат капкагы менен. Анткени чөптү ыргып жүрөт үстүнөчү. Шамалыга кошуп чыгып кетип калат үстүнө. Албетте чаң чыгып атат. Негизи чөп чыгып кетпейт экен.
Кана көрсөтүңүзчү, кандай майдалады? Чөптү ушундай туурайт. Мына бул азыр саман. Азыр саманды туурадык. Азыр бакал менен чөптү дагы туурап көрсөтүп Абдулазиз мырза, мен мындай экен да жүргүзбөй турсаңыз, мунагу билесизби, көпчүлүгүндө дробилканы саганда чөпкө, дробилкага чөптү салганда чөп учуп кете беретине капкаган жабып коет да. Сиздики учпады да, бул мунагу арматуралар кармап турабы, же кандай чөптү үстүнө чыгарып жибербей? Бул биздин бычактагы неме өзү чөптү ылдый тартат. Анан үстүнө мо барабандарыбыз жабылган. Барабан үстү жабылган, ушулда кармайт. Сиздики 4 бурчтук болуш үчүн мойлер кармайт экен да чыгарбай, Чөптү кармайт булар. Арматурадагы кармап калат. Арматура бул дробит эткенде майдалаганда бул жардам берет да. Жанагы көпчүлүгүндө көрөбүз, тоголок барабан эле болот, анан моундай катуу айланат да, туурабы? Ошондо жана шамалына кошулуп моундай болуп айланып чыгып кетет го чөптөр. Ошону көрбөдүм да мен. Өзгөчөлүгү ушунда экен сиздикинин. Өзгөчөлүгү ушунда. Азыр бакал менен чөптү туурап көрсөтөлү. Кана, көрсөтүңүз. Муну мәкә пая деп коет, жүгөрү пая, бакал деп коет. Только колду этият кыласыздар да мындачы. Жаш баланы алсыраак кыласыздар. Жаш бала ойноп колун салып албасын. Бирок бул тереңде. Парасы тереңде турат. Сиздики силостой кылып коет го, Силостой бакалды ушундай майдалайт. Азыр жоом паяларын да ушинтип майдалап салдыбы? Ооба. Майдаларын ушинтип майдалап салды. Сонун турбайбы? Сап-сары болуп жүгөрүнүн паялары калып кетет уйданчы. Ошого мынау майдалап берсе жакшы экен да. Жакшы. Эми азыр чөптү туурап көрсөтөлү. Эми бедени көрсөтөлү. Жүгөрүнү укалагандан кийин, майдалагандан кийин бедени чачып салса керек. Мына чыгып атат. Чөп үстүнө чыкпайт экен, көрдүңүздөрбү? Эч нерсе билинбейт го. Чаң эле чыкпаса. Арматуралар кармап атат, көрдүңүздөрбү? Чөптү мындай туурайт. Абдулазиз мырза, бул сиздикинен чыккан чөп сенаж болуп калат экен да, аралашып бири-бирине. Аралашып калат. Аралаштырып берсе деле болот, саманды, чөптү, бакалды. Бул майда болот да. Майда жасаганын караңыздар. Мына жоондорун эзип коет да. Ооба. Бул дробилкадан чыккан чөптөрдү 1 грамм да калтырбай жейт го малдар, чиркин. Ушудан алыңыздар, жакшы экен, көрдүңүздөрбү? Суу мотор эмес. Мотор вообще таштап койбойбу? Жок. Күчү жетет. Кысылып калбайт. Болду. Кийинкисин өтөлү. Бул ремен менен. Ага караганда да кубаттуу, туурабы? Кубаттуураак. Муну менен биз азыр жүгөрү менен сотолой жүгөрүн туурап көрсөтөбүз. Кана көрүңүз. Жүрүңүздөр. Биринчи кайсысын көрсөтөбүз? Укаланган жүгөрүбү? Токтоп туруңуз. Коробка коюп койбойлубу? Жемди убал кылбай. Кана мына коробкалардан коюп койсок болот. Кызыл коробка. Жүрүңүздөр мына. Биз мешокты илдик, коробка койгон жокпуз. Кана жүрүңүздөр. Бул ремен менен алда канча кубаттуу.
Анан саталай салсак да болот. Экөөнү бирдейби? Жерип кеткенсиздер да, бир чок түтүген илесиздер. Бул жака салып коесуздар, бир чаканы бул жактан акырын сала бересиздер. Азыр туугандар, шум болуп атат. Бир аз ошо укалап бүтсүн, андан кийин көрсөтөбүз. Бул дагы жемди укалоо процессин бүтүрдү. Биз бир канча жемди укаладык. Бул жакта ачып көрсөтсүнчү азыр. Абдулазиз мырза, көрсөтүп коюңуз. Кандай укалайт эми бул? Болду, сөз жок мында дагы. Жакшы укалайт экен да? Негизи бул майда ирик чыгышы тордон. Ушул негизи калган жагыны канчалык тез майдалайт, же таштап койбойбу, ал мотордон турат ошондо. Ана машалла, сөз жок эми. Кийинкисине өтөлү. Үчүнчү аппаратка өтөлү. Бул аппарат жалаң чөп үчүн. Чөбү көптөр ушуну алсын, Чөп, саман, бакал, камыш. Бүт эле туурай берсе болот. Кана. Мунун сиздики эмнеге 4 тиштүү, Кээ бирлер 2 тиш эле кылып коёт го. Крестик сиздики. 2 тиш эми азыраак болуп калат, 4 тиш майдараак майдалайт. Ошон үчүн 4 тиш жасайбыз. Кана. Азыр бир сыйра иштеп көрсөтөлү муну. Күлчателби бул дагы? Ооба, күлчател. Ушунусу жакшы да. Неден баштайт экен? Кана биринчи самандан баштайлы. Буга баккандар ушуну алыңыздар. Бугала сиңирет ашказаны, сиңирип кетет. Сразу чыкты го, майдалап. Бул да чаңытпайт экен. Бир аз чаң чыгат, бирок чөп көтөрүлүп кетпейт. Көрдүңүздөрбү? Көтөрүлүп учуп кетпейт шамалына. Ылдый карап тартат экен. Абдулазиз мырза, үстүнө беден салып коюңчу. Мына чыгарды. Тез майдалайт экен. Муну саласыз эми? Эми мо жүгөрүн салалы. Көрдүңүздөр туугандар, баягы катуу жагын эмес, уч жагын биринчи салат экен, жумшак жагын ошондо тартып кетет экен да, чекитпейт. Муна малдарга шекереп аралаштырып бересиздер. Өчүрүңүз эми. Негизи колуңузга береке, Абдулазиз байке. Бир рет көрдүк, жакшы майдалайт экен. Баарыны иш жүзүндө көрсөтүп бердик. Процессти да көрсөттүк бир рет, кандай иштейт, кандай. Бааларын айтып коеюн. Келиңиз эми. Бир четтен баштаңыз баасына. Бул чөптү урагычтын баасы 20 000 сом. 20 000 сом. Ремен менен иштейт. Бул ремен алмаштырылбайт, Алмаштырылбайт. Өзүнүн бир эле ремени менен иштейт. Шу боюнча калат. Калат. Мотор 3 киловатт, 3000 оборот. Жанакындай, Жанакындай эле. Бул экинчи аппаратыбыздын баасы 27 000. Универсал 3 в 1 ремен менен. Үчүнчү аппаратыбыз бул дагы 3 в 1. Бул мунун баасы 23 000 сом. Бул арзаныраакпы буга караганда? Бул арзаныраак аппарат. Экөө ошондо бул ремен болуп
кубаттуулугу көбүрөөк болгон үчүн ошондой болду да. Кубаттуулугу көбүрөөк, анан мунун мүмкүнчүлүгү көбүрөөк да. Чөп тураганда чоң ишкиф менен тураса болот. Мотор кыйналбайт. Жем тураганда мо кички ишкиф менен турайт. Обороту чоң болот. Тезирээк айланат, эки режим менен иштейт да. Мисалы, азыр мындай болгондо, кичинекейге койсо, бул тезирээк айланат, Тезирээк айланат. Жемди тез майдалайт. Тез майдалайт. Чоңго койсо, анчалык тез айланбаса дагы бирок кубаттуу болот. Мына чоң айландырып атат да. Бул бир топ эле безопасный аппарат да. Экөөнө тең бирдей ремен коюп койсо болобу? Жок. Чөптүкү өзүнчө, жемники өзүнчө. Эки ремен беребиз ар бир аппаратка. Жемге өзүнчө, чөпкө өзүнчө. Эки ремен кошуп беребиз, алмаштыра берет. Муну ремен алмаштырган оңой дедиңиз, бул жакта? Оңой, жеңил. Бул жактан көрсөтүп койсок болот. Бааларын уктуңуздар, көрсөтүп койсок дагы жаман болбойт. Демек билдиңиздер, 5 түрлүү станок сатыкка коюлду. Бааларын да көрдүңүздөр. 23, 27, 20 миң. Жүгөрү калачу канча дедиңиз? 20 миң. 20 миң. Тиги чоң 30 миң. 30 миң. 30 миң көрдүңүздөр. Кана муну көрсөтпөйбү? Ключ барбы? Ключ жок эле, түшүндүрүп коеюн, бул жеңил эле. Машина менен, техника менен жүргөн кишилер түшүнөт. Мо бурон эле бошотсо, натяжитель деп коет. Натяжительди бошотсо эле мотор мындай поворот болот, бурулат. Муну чыгарып, кийинкисин которуп, кайра тартырып коет. Жеңил эле бул жагы. Болду. Эмнеги көрсөттүк? Көрсөтпөгөн дагы эмнебиз калды Абдулайсыңызда? Бардыгын эле көрсөттүк окшойт. Мына ушул даректи дагы бир жолу айтып коелу. Алексеев айыл болуп калат, Кара Балтадан Чалдыбарды көздөп кеткен негизги трасса мына, чоң трасса. Трасса Жайыл району, Алексеевка айылы. Мына бул жакта Чыңгыз деген дүкөн бар экен, ошонун туш тарабы болуп калат. Тушунда. Кана туугандар, көрдүңүздөрбү? Бир четтен көрсөттүк. Сиздер дагы мына ушундай чөп, жемди экономдоп колдонуңуздар. Абдулайс мырза мына кызматка даяр. Экран астындагы номерлерге чыгып байланышсаңыздар болот. Канча санда жасап берсе жасай бересиздер да, жетишебиз. Күндө 5-6 чыгара аласыздарбы? Чыгара алабыз буюрса. Жүрүңүздөр. Адамдар мактап атабы эми? Бул жакта эми ачыпсыз. Сиз интернетке биринчи жолу чыгып атасыз дегендей. Буга чейин жасап жүрдүңүз да? Жасап жүрөбүз, иштеп жүрөбүз. Мо Чүй өрөөнүндө Жайыл, Панфилов, Москва райондору бүт эле бизди тааныйт, билет. Фермерлер менен иштешип жүрөбүз. Ураган деңиз, Эми сиздикинин өзгөчөлүгү башка дробилкалардан өзүңүздөн сурайынчы. Эмне өзгөчөлүгү бар? Мына мотордон өзгөчөлүктү көрдүм. Фигуралары бир аз башкача. Ошу материалдан өзгөчөлүк барбы? Өзгөчөлүгү биз көбүнчө ремен менен жасаганга аракет кылабыз, аппараттарыбызды. Себеби кийинки тейлөөсү, ремонт, башка жактары да жеңил болот. Ошон үчүн биз ошо көбүнчө ремен менен жасаганга аракет кылабыз. Абдулайс мырза, эми гарантияга келели. Эмнесине гарантия бере аласыздар? Биз мо темирине, сөөгүнө, конструкциясына гарантия беребиз. Канча убакыт эми? 3 ай. Сынса, үзүлсө, бекер бесплатный варит этип беребиз. Жасап бересиздер? Жасап беребиз. Моторчу? Моторго биз кепилдик бербейбиз. Моторду биз дагы сатып алабыз. Ал жактан деле бизге гарантия бербейт. Ошон үчүн эми абайлап иштетсеңиздер, бир топко жетет. Анан кыйнасаңыздар, бат эле күйгүзүп коюшуңуздар мүмкүн. Эми Абдулайс мырза, өзүңүз эми ушул моторду кармап жүргөн адам катары, иштетип жүргөн адам катары, кайсы мезгилдерде мотор күйүп калышы мүмкүн? Иштеткендерге бир кеңешиңизди айтып коюңузчу. Иштеткенде мо сотолой жүгөрүнү туураганда бирден туураш керек. Ошондо аны токтотпой неметсе да кыйнаса моторду күйгүзүп коюшу мүмкүн. Анан мо көбүнчө бакал туураганда, жүгөрү бакал туураганда неметиш керек да, абайлап туураш керек. Мо барабанга жакын калганга чейин кармап туруш керек. Болбосо бул өзү соруп кетет. Ылдыйгач катып кетип калабы? Барабанга жеткенде анан коюп жиберсе болот. Барабанга чейин кармап туруш керек. Мына көрдүңүздөр. Ошол эле убакыттарды негизи сиз айткандай кылып этияттап колдонсо, бул өтө көпкө чыдаса керек. Өтө көпкө жетет. Туугандар, көрдүңүздөр, жеринен көрсөттүк. Агабыз сиздерге кызматка даяр өзүнүн коллективи менен.
İşinizlerге igилик. Аманчылыкта görüşkөнчө. Bir çetten көрсөттүk. Klientler geldi. Bir сүйлөшүп көрсөтүп коюңуз. Анда эмесе Тез кабар каналы бул чыгарылышында соңуна келип жетти. Сиздер жеринен көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Сиздер менен Ураган кичи ишканасынын негиздөөчүсү Абдулазиз Мырза болду. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө. İşinizlerге игилик.